Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 6 июнь 2023 жыл. Мен ак өргөдөн сіздерге бір сон сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Гагарин жана Күн көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түндүктү карай бассаңыздар, катардагы оң тараптагы 4-үй бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп калат. Дарек Күн көчөсү 149. Жана ошондой эле бул жерден туғандар шаардын буруш бурушуна автобус, маршруткалар менен бара аласыздар. И дагы эмне маалымат? Мынакей батыш жакта Барпалыкулов көчөсү, Фрунзе маркеттери жакын, жана ошондой эле чыгыш жакта мектептери, ошондой башка керектүү объекттери деле жакын экен. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Сиздер Күн сайын Бишкек шаарынан үй, квартира, участок көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Так, дарек ак өргө Күн көчөсү 149 даректе жайгашкан туғандар. Мынакей Гагарин көчөсүнөн түндүктү карай бассаңыздар, катардагы 5-4 үй болуп калат. Гагарин көчөсүнө жакын туғандар. Бул жерде жанагы Фрунзе маркети, бул жакта мектептер, жана Гагарин көчөсүнөн жүргөн маршрутка, троллейбус, автобустар бат эле чыгып барып келе аласыздар. Жолдор орто кеңдикте, природный газ, центральная канализация, электр энергиясы, суу бар экен. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза жана кирпичтен болгон забор туғандар. Мынакей бул жактан мондай изгород и мындай бактар деле бар туғандар. Түндүк чек мынакей бул кошунанын заборунан, түштүк чек бул кирпичтен болгон забор бүткөн жерге чейин. Ак өргөнү билесиздер, жакшы конуштардын бири и тынч, кошуналар деле жакшы дейт үй ээси. Мынакей бул райондун көрүнүшү. Андан ары көчө тараптан стяжка башталган. Короосу деле мондай стяжка, түз жүрсөңүздөр гараж. Оң тараптан мынакей бул жакта үйүбүз жалпысынан туғандар 130 квадрат метр толук түрдө кирпич, жана арты тарабында огород, жер жемиш эккенге жер, жана хозпостройкалар деле бар. Алар деле толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Алды тарабы мондай жүзүм бактары. Мынакей бери карай өсүп жатат, жакын карактан мондай каттап сон болуп бышып көрүнүп калат алды тарабы деле туғандар үйдүн. Батыш тарабында мынакей гүл эккенге жай. Ушундай. Анан үйдүн жылуулугу газовый котел менен жылыйт. Паровой отопление, газовый котел. Так, мынакей бул үйдүн негизги кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздардай эшик орнотулган. Андан ары мынакей бул үйдүн кире бериши туғандар. Тамактануучу бөлмө же холл дейбизби? Мынакей ушундай чоң бөлмө, полдор кафе экен. Жана бул бөлмөдөн биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Кондиционер орнотулуптур бул бөлмөгө. Түштүк тарабынан терезе, мондай жыгачтан болгон эшиктер туғандар. Так, бул жакта кухня, бир спальный бөлмө. Бул жакта короосун ачып кеткен өзүнчө эшик. Оң тарапка карай кирсек, мондай бир бөлмө, полдор жыгачтан болгон пол. Мынакей. Андан ары түз эле кирсек, дагы бир мондай бөлмө. Чыгыш тарабынан түндүк тарабынан терезе. Көрүп тургансыздардай ремонт, мебелдер калат экен туғандар. Мебелдер калат, жана бул жакта бир спальный бөлмө. Мынакей. Андан ары бул жакта дагы бир спальный бөлмө. Көрүп тургансыздардай ремонт. Чугунный отоплениянын материалдары. Бул мен. Салам алейкум. Так, андан ары бул жакта кухня. Газовый котел деле ушул кухняда орнотулуптур. Раковина орнотулуп, суу чыгарган, кухонный мебелдер, түштүк тараптан терезе, газовый плита туғандар. Так, андан ары бул жакта короосуна хозпостройка ачып кеткен бир өзүнчө эшик.
раковина жана дагы бир спальный бөлмө. Мен үйдүн чыгыштар андамын туугандар. Мынакей бул жакта мына летний кухня азыркы учурда склад катары колдонулат экен. Так. Витрастяжка, хоз постройкалардын, забордун, үйдүн баарын стенасы, гараждын толуктуу топ кирпич менен бүтүрүлгөн. Бир аз жер жемшеккенге жер, черешня бактары. Бул жагында очокана. Ажаткана, душ, баня, мынакей. Эң төрүндө парилкасы. Гараждын үйдүн отуштуктарына кирип чыкканга эшиги. Дагы эмне маалымат туугандар? Чоң склад. Жана буякта дагы бир ажаткана. Кошуналар болгон чегала көрүп турасыздар, забор менен тосулган. Мына ушундай. Бул үйдүн баасы туугандар $105,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номер менен экранга эси телдеп калтырам, зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ийесине чоң жардам берген болосуздар туугандар.